Эне үйдүн куту, үй бүлөнүн очогу. Эне баланын ишеничи, таянары кубанычы. Дал ушундай бакытка балкып турган Гүлдана Кулмурзаева жаш экенине карабай 7 баланы тарбиялоодо. Жолдошу Кубатбек мырза менен баш кошконуна 15 жылдын жүзү болгон. Үй бүлө очогун тутандырышына ата-энелери себепкер болуп, учурда 2 уул, 5 кызды бапестеп багып, үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарында. Болгону 32 жашта экенине карабай, Баатыр эне аталган каарманыбыз расмий түрдө бул статусту өткөн жылдын май айында алган. Бир Кудайдын берген белеги болуш керек, андай батыр эне болоюн деген мындай ой жок эле. Ушу балдарымды ушинтип андай ой неме болгон эмес, бирок ушу балдарымды азыр баары багып келатам. Жакшы, эстүү балдарым мектепте жакшы окушат, тартиби жакшы. Кыздарым ушу балдар мектепте эң жакшы баларга окушат балдарым. Балдарым менен бала кыял болуп өзүбүз ойнойбуз, ырдайбыз. Ушундай күлүп, бир нерселерди аткарып, ушинтип эле ушу балдарым менен ушу балдарымды карап ушул мен үчүн мындай бир чоң сыймык да. Адистердин пикиринде бала 70% апасына, 30 гана пайыз атасына окшошот экен. Балким бул психологиялык абал бала тарбиясы боюнча көбүнчө эниси алектенгендиктен болуп чыгар. Анткени ар бир бала өзүнүн өзгөчөлүгү, кылык жоругу менен төрөлөт. Алардын бул айырмасын бир гана эне сезе алат. Балдарымдын эми мүнөздөрүн өзүм билем да, эми кичинесинен чоң айткансың, жетөнүн мүнөзү 7 кыл да. Ар биринин мүнөзүнө карап мамиле жасайм да. Бириники ачык, мындай шайыр, бири тез капа болот, бирөө тез ыйлайт дегендей, ушундай бир гана эне билет да эми үйдө балдарынын эмесин. Ошо балдарым кыйын деле эмес, бирин бири карашат, убактысында саат менен мектепке барышып, ушундай балдарым билбейм, мага кыйынчылык деле тудурбайт, кайра мага жардамчы болушат. Кубатбек мырза аскер кызматкери болуп эмгектенет. 7 баласын жетишерлүү деңгээлде камсыздай алат. Ар бир бала өз ырыскысы менен туулат. Көп балалуу болуп эч кандай оордукту сезбедим. Тескерисинче улам чоңоюшуп, колума кол болуп, аздыр көптүр керекке жарап калышты. Балдарымдан үмүтүм чоң. Келечекте мыкты инсандар чыгышын тилейм деген пикир менен бөлүштү. Элдин катарында эл ортосу болуп жүрөбүз. Балдарыбыз Кудай калса үмүтүбүз жакшы, чоңойсо, Кудайым насип кылса, жакшы окуса, мектеп жакшы бүтүрсө, жакшы окууларда окуса, биринчи врач болсо, бирөөсү банкта иштесе, бирөөсү ар кимиси өзүнө жараша эмеси бар да. Кудайым берген өзүнө жараша. Кызыгуусуна жараша жардам беребиз да. Барсбек бир туугандардын арасында экинчи перзент, уулдардын чоңу. Ал өзүнүн күйүмдүүлүгү, акылдуулугу менен бир туугандарына үлгү. Аганын көрүп ин өсөт деген сөзү Барсбек жакшы билет. Ошондуктан дайыма мыкты окуп, ар тараптан активдүү болгонго аракет жасайт. Атына заты жарашкан Барсбек көп бир тууган болгону менен сыймыктанып, апасынын мындай белегине ыраазы. Биз өз 7 тууганбыз. Менин бир чоң эжем бар, аты Алина. Жана 4 карындашым, биринин баары. Алар менен аябай биз ынтымакташабыз, бирге тапшырмаларды аткарабыз. Жана биз бирге ойнойбуз. Бири иним же карындашым кайгырып калса, биз ошого жардам берип, ошо ынтымактуу жашайбыз да. Бири-бирибиз менен урушпайбыз. Жана 7 тууган бул мага жагабы, ооба бул мага жагат. Неге дегенде ар бирибиздин көңүлүбүз ар башка. Дал ушундай балдардын жакшы тилегин угуп, алардын кубанычына кошо кубануу Гүлдана эже үчүн чоң бакыт. Эне болуп алардын төшүгүн тартып жатканы менен балдарынан үмүтү чоң. Албетте Гүлдана Кулмурзаева сыяктуу арабызда баатыр энелер көп деген тилекти айта кетели. Аны кимдер сүйбөгөн, бапестеп багып күйбөгөн, баласы үчүн жок чыгар, башына азап үйбөгөн. Тулуп калса баласы, түгөнөт экен аргасы,
Барынан да күчтүү сезим бул, бала сүйүү деп билемин. Бассам да турсам кыялым, балдарга өмүр тилеймин. Барынан күчтүү сезим бул, бала сүйүү деп билемин. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Мужиев, Ару таң көрсөтүүсү.